Кыргызстандын Залкар улуу, дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Салас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928-жылы 12-декабрда туулган. 1946-жылы Жамбыл шаарындагы Зоо ветеринардык техникумду, 1953-жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. 1956-жылы 1958-жылдарда Москвадагы жогорку адабият курсунун окуучусу болгон. Согуш жылдарында Шекер айылында айылдык кеңештин катчысы, Райфин бөлүмүндөгү агенти. 1953-жылы 1956-жылдарда Кыргыз мал чарба илимий изилдөө институтунун эксперименттик фермасында зоотехник. 1958-1960-жылдарда Литературный Кыргызстан журналында редактору. 1960-жылы 1965-жылдарда Правда гезитинин өз кабарчысы. 1965-жылы 1986-жылдарда Кыргызстан кинографисттер союзунун төрагасы. 1988-1990-жылдарда Иностранная литература журналынын башкы редактору, СССР президентинин кеңешчиси. 1991-жылдын элчилик кызматта болгон. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталган. Орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси «Гезитчи Дзюдо» деген ат менен 1952-жылы Кыргызстан альманахында орус тилинде жарыяланган. Литературная газета, Новый мир, Литературный Кыргызстан журналдарынын редколлегия мүчөсү болгон. 1956-жылдан тарта СССР жазуучуларынын союзунун мүчөсү болгон. Анын чыгармалары кыргыз адабиятын эл аралык деңгээлде көтөрүп, жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары КМШ өлкөлөрүнүн драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган. Жана чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер эл аралык кинофестивалдардын сыйлыктарына жана байгелерине татыктуу болгон. Чыңгыз Айтматовдун алган сыйлыктары жана наандары. Америкалык 2005-жылдагы адамдын жетишкендиги үчүн алтын тамгалуу ардак белгиси медалы. 2006-жылы түрк дүйнөсүнө кошкон салымы үчүн эл аралык академиясынын Вектор алтын медалы. 2008-жылы эл аралык Түрксой сыйлыгы. 2008-жылы жана ошондой эле дүйнөлүк кино өнөрүнө кошкон салымы үчүн Жибек жолу кинофестивалынын алтын каракөз сыйлыгы менен сыйланган. Чыңгыз Айтматовдун повесттери «Бетме-бет», «Жамиля», «Биринчи мугалим», «Саманчынын жолу», «Кызыл жоолук жалжалым», «Жаны барым Гүлсары», «Ак кеме», «Эрте жаздагы турналар», «Чыңгызхандын ак булуту». Улуу жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 2008-жылдын 10-июнунда 80 жаш курагында катуу оорудан кийин дүйнөдөн кайткан.